Москвадагы мекендештер, барыңыздарга ассаламу алейкум. Сиздер менен бүгүнкү чыгарылышта деп айтсам адашпасам керек, реестр контролируемых лиц дегенди теманы талкуулап чечтик. 5 февралдан баштап барыңызга белгилүү болгондой эле мигранттарга катуу көзөмөлдөө кылып, ошонун негизинде основной бир страница ачып туруп, ошол страницага бүт документтери таза эмес, документтери косяк болгон адамдардын бардыгын ошол реестрге тагап койгон. Реестрден кантип өзүңөр текшерсе болот жана бул реестр эмнеге тоскоол болот деген суроого. Реестр контролируемых лиц бул прямой уже получается банк менен банкта болгон жана идентификацияга байланыштырылган полный номерлериңиз, өзүңүздүн документтериңиз полный ушага байланыш болгон үчүн реестр прямо бияка жөнөтөт. Эгерде сиздин документиңиз косяк болгон болсо, сиздин банкыңыз блокировка болот. 1. Счетуңуз блокировка болот. 2. Жана услугалар сиздерге мындай айтканда приостановить эткенге укуктары пайда болду уже бүгүнтөн, кечеги күндөн баштап. Ошол үчүн булардын баардыгын кайра ачыш үчүн сиздер МВДга барып туруп, жана документтерди тууралакташ үчүн МВДга барып туруп ошол жактан разрешение аласыздар. Жана достор, кимде уже блокировка болгондор бар уже негизинде. Бул блокировка кандай болот? Эгер сиздин банкыңыз ушул реестрге кирип калган болсо, то есть сиздин аты жөнүңүз реестрге кирип калган болсо, ал реестрдан уже банкыңызга запрос жөнөтүлүп, сиздин счетуңуз блокировка кылат. То есть получается, чөнтөгүңүздө, то есть картаңызда там акчаңыз болгон болсо, ошол акчаны кантип алам деген суроого МВДге барып туруп ошол суроону бересиздер. Анан бул реестрди кантип текшерем деген суроого. Реестрди текшериштердин 2 жолу бар. Бир жолу бул госуслуганы текшерсеңиздер болот. Жана МВДнын өзүнүн негизги сайтында. МВДнын өзүнүн негизги сайтында текшерсеңиз өзүңүзгө кичине жакшыраак болот. Себептен ал жакта более как проверенный жана базадан расширенный болгон үчүн ал жакта өзүңүздүн фамилия атыңызды, туулган жылыңызды, паспорттун номерин жана дата выдачын жазсаңыздар сиздерге чыгат. Либо реестрде бар, то есть реестрде жок и реестрде бар деген вопрос. Текшерип алыңыздар, жакында уже кыйынчылыктар келет деген ойдомун. Түтү Кудай сактасын, барыңыздарга ийгилик жана жакшылыктар болсун. Ассаламу алейкум.